Ajake, sizin geleriңизди угуп үйүмө даярдадым. Мен ыраазылыгым бар dedi. Эмне ыраазылык десе айтат? 3 жыл мурда биз спирт сатат элек, спирт дейт. Спирт. Достор компания 6 эркек 6 аял аяштарыбыз менен анан спирт сатып байыт элек дагы, анан жумасына бир күн отурат элек, ошол күндө сиздин сабакка туш келет эле дейт. Анан биякты урсак, новости биякка урсак дагы бир нерсе биякта Отунбаева бир нерсе сүйлөп атат, Турсан жай дагы ошо бир нерселер боло берет дейт. Анан дейт, мен дейт, карасаң эле сиз сүйлөйсүз дагы тийишип күлдүрүп коесуз бир нерсени дейт. Эң кызык сиздики болот, мыскыл тамашадан дагы өтүп кетет дейт. Анан сизге бурабыз дагы аракты ичебиз, дос кылабыз, бир нерсе кылабыз, сүйлөй бересиз, кээде кара деп күлүп коебуз дейт. Ошентип биздин вечер сиздин сабакка туш келет дейт да. Телевизор чоң дейт, ошону көрүп аракты ичебиз, бискет кара жолго көчөбүз, маселе айтабыз, мушташабыз, башыбыз жарылат, бирок сиз сүйлөй бересиз дейт. Анан ошентип отуруп бир күнү дейт, биздин дасторкон арак кетти биринчи дейт. Арак ичилбей калды бизде дейт. Арак арамдыгы берип дейт да. Анан бир күнү карасак дейт, биздин соодабыз спирттен сахарга өтүптүр дейт. Бардыгыбыз сахар сатып калыппыз дейт. Анан бир күнү карасак эле эркектер бөлөк үйдө, аялдар бөлөк үйдө туруп калыппыз дейт. Өзүбүз билбейбиз дейт. 2 жылдан карасак бардыгыбыз намазхан болуп кетиппиз дегенде көзүмөн жаш шундай төгүлүп кетти. Мен 4 жыл Эхоманаста сүйлөдүм. Жөн эле сүйлөй берсем, бирөө укпаса, бир пайдасы болбосо деп үмүтүм үзүлүп калды эле да. Барып сүйлөйм, ар кандай кылып сүйлөйм, микрофонду ыргытып берип сүйлөйм, бирөөгө тийишип сүйлөйм, урушуп сүйлөйм, күлдүрүп сүйлөйм, жалынып сүйлөйм, эптеп бир пайдасы билинбейт мага. Бирөө мусулман болдубу же башка болдубу деп өзүм дагы чарчап, анан кетип калдым эле. Барсам тигилер ушундай болгон экен, келгиче ыйлап келдим, бирок ал сүйүнүчтүн жашы эле да. Анан келсем, Эхоманастын чоңу мага капа болуп калыптыр. Сен тоготпой кетип калдың, эч ким келбей койду, палан түкүн деп. Анан үйгө козап келип, союп, калпак кийгизип, кошоматтанып, халал кошоматтануу. Анан кайра чыгайын деп, анан кайрадан чыгып баштадым. Азыр ошондон бери бирөө сүйлөп бер десе, эч жок деп. Мен билем, Кудайым ниет түз болгон болсо, ал бир жерде пайдасы тийип атат, урматтуу бир тууганым. Силердики дагы мына ушундай. Бир күн келет, ушундай ыраазы болосуңар, ошондо дүйнөнүн бардыгын эле берип койбопмун дейсиңер, урматтуу бир тууган.